Өлкө аймагында кандайдыр бир окуя боло турган болсо, социалдык тармактарда жаштар аны кызуу талкуулап калышат. Бүгүнкү күндө биздин жаштар реалдуу патриотпу же болбосо ошол социалдык тармактарда баатыр көрүнгөн эле популисттерби? Мына ушул теманы талкуулоо үчүн биз Жалал Абад шаарына атайын келип отурабыз. Жарым саат бою биз менен болуңуздар. Эфирди мен Альмира Абидинова алып барам. Анда эмесе азыр эфирди баштаардан мурда эле темабыз жаштарга ылайыктуу болгондуктан сөзсүз түрдө жаштардын өзүнөн сурап көрөлү. Сиздер айтыңыздарчы, өзүңүздөрдү жана Кыргызстандагы жалпы жаштарды мындай патриот деп эсептейсиздерби? Биринчиден саламатсыздарбы? Негизи мен жеке оюм бул адам ар түрдүү болот да, беш кол тең эмес деп коет го. Арасында патриоттор бар, арасында популисттер бар, арасында колунан эчтеке келбеген адамдар дагы бар да. Бул эми жаштарга же болсо чоңдор деген эмес, бул негизи адамдар десек болот да. Негизи адамдар ар түрдүү болушат. Алардын катарында эле жаштар. Мисалы байкап көрө турган болсок, патриот деген бул мекенине азыраак болсо дагы салым кошкон. Бул финансовый эмес. Мүмкүн моралдык, материалдык жактан да бир азыраак салым кошкондор бар. Мүмкүн сабагында жакшы окуса, жакшы жүргөн болсо, же болсо коомдук иш-чараларга активдүү катышып, же болсо бир коомдук көйгөйдү чечүүдө дагы өзүнүн ой пикирин билдирип, позициясын карманып, ошол көйгөйдү чечүүгө аракет кылган адам дагы, жаш дагы бул патриот деп эсептей алам да. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен негизи жеке оюм 2 жылдан бери ошол коомдук иштерге катышып келем. Жалал Абад жана Кыргызстан өлкөсүндөгү жаштардын ошол коомдук иштерге катышып жана ошондой эле жогорку билим алуудагы өзүнчө бир мындай стималдуулук болуп эсептелинет экен. Мен ошол жерде патриотизм дегенде мамлекет үчүн кандайдыр бир салым кошуп же болбосо өзүнөн кийинки муундарга дагы таасирин берип кеткен жаштарды патриот деп эсептейм. Беш кол тең эмес жана ошондой эле бардык жаштар тең эмес дегенде кээ биркилер чынында эле ошол например азыр эң эле талкууда болгон Instagram сайтында жаштар өзүн патриотмун деп эсептеп көптөгөн иштерди кылбайт да. Ооба, мен жеке оюмча мен чөйрөмдөгү балдар же болсо досторум патриот деп эсептейм. Анткени алар менен биз иш-чаралар колдоп, ошо иш-чаралар менен иштеп жүрөбүз. Алар мекенге же болсо ошол Жалал Абад шаарына жардам бере турган балдар деп ойлойм. Рахмат. Мынакей биз жаштардын оюндагы угуп алдык. Анда эмесе атайын чакырылган конокторубуз бар эле. Сиздерге суроо. Мынакей сиздер дагы уктуңуздар. Негизи эле жаштардын оюна кошуласыздарбы? Силердин оюңарды угуп отуруп, негизи азыркы жаштар мекенчилби же болбосо өзүн өзү көрсөтө билген, өзүн өзү даңазалай билген бир желөпкөбү деген сөз болуп атат да. Мен өзүмдүн жеке пикиримде багы социалдык тармактарга жалаң эле жаштар кире бербейт. Улуу муундар деле, орто муун, анан жаш муун, ал эмес азыркы кездеги эң кичинекей муундардын дагы негизги куралы болуп калды, соц тармактар. Бардыгы кызыгат. Ошол соц тармактарды карап отуруп, мен биздин Кыргызстандын жаштары мындай өзүн өзү көрсөтө билген желөпкө эмес, мекенчилдик сапаттарын көп байкайм. Себеби дегенде бизде акыркы кездерде көп окуялар болуп атат. Мына уранга каршы болуп атабыз, ошондо биздин жаштар абдан чоң урандар менен чыгышып атат. Биз уранга каршыбыз, уран казылбасын деген, ал эмес өздөрүнүн баягы жеке пикирлерин ашыкча беришип атат. Бул дагы мекенчилдик сезим болот. Андан кийин башка мына биздин көп кыргыздын уулдары мыйзамсыз же болбосо камалып атат, ар кандай окуяларга туш болуп атат. Ошондо да аларды колдоп атышат. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндөгү жаштарды мындай азыркы тил менен айтканда популист эмес, мекенчил деп көрүп атам. Мен өзүм жеке пикирим. Ар бир замандын өзүнүн патриоттору болгон, ар бир замандын өзүнүн популисттери болгон. Ошол нерсе азыр деле кайталанып келатат деп ойлойм. Анын үстүнө азыркы күндө маалымат кылымы, маалымат заманы эң негизгиси ошол жаштарды, баланы үй бүлөдөн тарбиялап, мектептен билим берип, анан кийин жогорку окуу жайдан
андан ары көздөй тереңирээк билим берип анан жакшы татыктуу сапаттуу инсан кылып тарбиялайбыз да. Ошол жагынан алганда азыркы жаштар боюнча тема боюнча кеткенде эки нерсени тең байкайбыз да. Ошо соц тармактардан эки ошо сиздер берип аткан суроодогу мекенчил балдарды дагы кыздарды дагы көрөбүз. Ошол эле учурда өзүн өзү рекламалап колунан эч нерсе келбесе деле же болбосо бирөөнүн аткарып койгон ишин деле мен жасадым, биз жасап койдук деп жүргөн балдарды, кыздарды мен байкап жүрөм. Албетте эң оор нерсе бул кээде жүрөгүң ооруйт, биз патриотпуз деп өздөрүн эсептеген балдар, эркек балдар ошо чет өлкөдө өзүбүздүн эле жарандарыбызды сабап тоноп, анан ошону патриотпуз, биз өлкөбүздүн патриотубуз деген, бул патриоттукка жатпайт да. Ошондой жагынан мен ушундай баа берет элем. Рахмат. Мынакей азыр талкууда өзүңүздөр дагы байкадыңыздар, көпчүлүк ушул социалдык тармактарда патриот деп айтылып кетип атат. Анан сиздерге кайрадан эле суроо, ошол социалдык тармакта өзүн баатыр көрсөтүп, өзүн аябай мындай жарнамалагандар реалдуу жашоодо деле патриотпу же алар өзүн көрсөтүш үчүн эле ошентип айтышабы? Негизинен көптөгөн жаштарды көрөбүз, биз Instagram ошол Facebook'тардан байкап турабыз. Ошондо мисал кыздарды ала турган болсок, кыздар же балдар ала турган болсок, ошолор өздөрүнүн сүрөттөрүн коюшса, ар түрдүү өздөрүнүн сүрөттөрүн коюшат. Анан экинчи жактан ошол эле балдар өздөрүнүн кылган жумуштарын, коомдук иш-чараларда өткөргөн жумуштарын интернет соц тармактарга коюшат да. Анан ошол жерде байкасаң болот. Мисал берки жөн эле өздөрүн мактап түшкөндөргө караса лайктар көбүрөөк болуп калат, берки кылган жумуштарда лайктар аздар болуп калат да, мындай көңүл буруулар аз да. Мисал берки адамдар болсо жашоодо сүрөттөрдө жакшы өздөрүн популист кыла берет, бирок жашоого келгенде андай эмес. Берки жөнөкөй жаштар болсо иш кылган иштерин өздөрүн анча популярдуу кылбаса деле, бирок коомдук иш-чараларга, коомдук иштерди, маселелерди чечип, ушундай жактарда эл билбесе деле өзү жакшы иштер кылып атат да ошолор. Бул жерде социалдык тармактагы гана жаштарга токтолуп калсак, негизинен туура эмес го деп ойлойм мен жеке оюмча. Анткени бул чыныгы жашоодо деле мен патриотмун, мен мекенимди сүйөм деген кээ бирки жаштар бар. Алар бирок жөнөкөй гана желегин же болбосо кайсыдыр бир кыргыздын эң бир баалуу бир нерсесин мекен кайсыл учурда ким тарабынан негизделгенин билбейт да. Патриот инсан негизинен көп ушул жөнөкөй гана элементарный желектин ким негиздеген же болбосо анын ошол желекке байлана турган болсок, ошол желектеги кырк нур эмнени билдирет, ошол сыяктуу баардык нерсени билиш керек да. Анан ушул жерден эфир башталгандан бери айтып атабыз, негизи эле ушул телекөрүүчүлөр дагы кызыгып атса керек, жаштар ушул патриот дегенде эки сөз менен кантип түшүнөт экен депчи, ошого дагы жооп берип койсоңуздар. Патриот дегенде бул өзү, менин оюмча, өзү мамлекети, жери, эли үчүн кызмат кылган, жана мисалы үчүн маданият жактанбы, же болбосо башка жактанбы, өзүгө кандайдыр бир ошо мамлекетке пайдасы тийип, өзүнүн элиге, жериге пайдасы тийсе, ал патриот болот. Ал эми өзүнүн мамлекетине, жерине пайдасы тийбейби, аны өзү билеби тийбешин. Демек ал өзүнүн зыянын да тийгизбеш керек да. Патриот деп негизи элине, жерине, динине кызмат кылган инсанды мен патриот деп билемин. Бул патриот деп эле кечке эле патриот деп атабыз да. Патриот бул мекенчил деген кыргыздын сөзү. Анан эң биринчи ошондон башташыбыз керек да. Биз эмнеден башташыбыз керек? Тилибизден башташыбыз керек. Негизи эгерде биз нукура кыргыз болсок, нукура кыргызча сүйлөп, ошол менен биздин өзүбүздүн мекенчилдигибизди көрсөтүшүбүз керек. Анан биринчи мекенчилдик деген бул өзүңдү сүй, анан үй бүлөңдү сүй, ата энеңди, бир туугандарыңды сүй. Анан сен коомго аралашкандан кийин мектебиңди сүй. Жогорку окуу жайына барсаң, ошол окуу жайды сүй. Анан иштеп барасың да, иштеген жериңди сүй. Анан келип туруп мекениң башталат да. Анан мекениңди сүй. Бизде ошол кичинекей ылдыйкы тепкичтен башталган сүйүү сезими, мекенчилдик сезимибиз аз болуп атат да. Биз сөз жүзүндө гана айтабыз, сөз жүзүндө сүйлөйбүз, иш жүзүндө аны ишке ашыра албай атабыз да. Эмба соц тармактарда айта берет экенбиз, сүйлөй берет экенбиз, бири-бирибизге акыл үйрөтө берет экенбиз, бирок реалдуу турмушка, чыныгы нукура турмушка келгенде биз такыр башка адам болуп чыга келет экенбиз. Биздин үчүн өнүкпөй атабыз, бизди өнүктүрө турган, биздин ишибизди алдыга сүйрөй турган билимдүү, илимдүү жаштарыбыз каякта жүрөт? Бардыгы сыртта жүрөт, сыртта жүрүшөт.
ал эмнеден тиричиликтен улам жүрүшөт. Анан кийин бул жакта жүрөбүз, биз деле мына жаштар силер деле көптү жасагыңар келет. Анан мүмкүнчүлүгүңөр чектелип калат, Мына ошон үчүн, ошол себептен биз артка кетип атабызго деп ойлойм да. Соц тармактардан көп көрүп атабыз, телевизордон деле көп көрүп атабыз, аябай экекиден сүйлөшүп, же болбосо бир жерде ошон ток-шоулор болот, же болбосо көчөдөн сурасаң, сиз элиңиздин, өлкөңүздүн патриоту болосузбу, же болбосо мекенчилсизби деселе ооба дейбиз да. Эч ким жок деп айтпайбыз. Бирок эмне үчүн өлкөңөр өнүкпөй атат? Эмне үчүн эң коррумпированный же болбосо коррупция күчөгөн өлкө катары эсептелесиңер десе жооп бере албай калабыз. Бунун баардыгынын себебинде коррупционер ким дейт? Коррупционер алган да киши, берген да киши дейт. Эгер ошону биз өзүбүз токтотпосок, урматтуу жаштар, эч ким токтотпойт. Ал үчүн бизде баягы кайра жаралуу доорунда Италияда руханий революция болгон да, төңкөрүш. Бизде азыр ошол керек. Руханий төңкөрүш керек ар бирибизге. Ар бирибиздин жан дүйнөбүздөн мен кимин, каяка барып атам, эмне үчүн мен ысырапчылык кылып атам, эмне үчүн мен буга берип атам, эмне үчүн мен буга алданып атам, эмне үчүн мен тиги 1000 сом үчүн, 2000 сом үчүн добушумду сатып атам деп ошол керек бизге. Ошондо анан кийин токтолот бул. А руханий төңкөрүш жасамайынча ар бирибиз өзүбүзгө өнүгүү болбойт. Анда калп эле популист боло беребиз. Ооба мен жайлайм, кыйратам, укмуш болом деп элечи. Ушул жерден кайрадан жаштарга суроо берейин, мынакей сиздерге. Эжекебиз дагы айтып кетти, анан эфирдин башталышында сиздер дагы айтып кеттиңиздер да, эми биздин азыр жаш болгонубузга байланыштуу өлкөгө кошкон салымыбыз же болбосо патриоттук сезимибиз пайда болуш үчүн билим алышыңыздар керек, көбүрөөк окушуңуздар керек. Ошондо жөнөкөй эле суроо, канча китеп окудуңуздар? 1 жылда же болбосо 1 айда, балким 1 күндө 1 китепти бүтүрүп кое турсуздар. Мен өзүм жеке айтып өтө турган болсом, китепке кызыгуум бар. Ушул жылдын башынан баштап где-то бир 2 китепти окудум. Буюрса, бирок мындан дагы көп. Аталыштар кандай китептер? Эмне үчүн 3 жаштан кеч, бала тарбиялоо 3 жаштан кеч деген Асылбек Жодонбековдун китеби. Анан кийинкиси болсо бир гана сенсиң деген китеп. Нуржит Кадырбековдун бир гана сенсиң деген китеби. Калган жаштардан сурайбыз. Мен да өзүмө ушул жыл 2019-жыл өзүмө бир 20 чактуу китеп окуйм деп максат койгом. Азыркы учурда ошол ушу 3-чү китебимди окуп атам. Ошол 3-4 болуп калды. Акыркысы болсо берки Нуржигит Кадырбековдун Япон керемет сырлары деген китепти окуп атам азыр ошол жерде. Сиздер? Мен основной Чыңгыз Айтматовдун китептерин аябай сүйүп окуймун. Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын азыркы учурда деле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп жүрөм. Аталыштарын айтып кетсеңиз. Аталыштарын мисалы үчүн Ак кеме, анан Чыңгыз Айтматовдон бөлөк Сынган кылыч өзүбүздүн тарыхыбыз боюнча жазылган өтө көп, өтө чоң идеялар бар, ушу Сынган кылычта жазылган. Чыңгыз Айтматов Ак кеме, эрте келген турналар, Саманчынын жолу, ушул. Рахмат. Көпчүлүгү жана мектепте окута турган чыгармаларды кайрадан башынан окуп кеткенсиз, анда. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз атайын шаар тургундарынан дагы сурамжылоо алып келгенбиз. Анда эмес ошого кезекти берели, анан эфирибизди улантабыз. Жаштар чоңдорго караганда дагы патриот деп эсептейм мен. Жаштар азыр таза эмелер да. Жаштар патриот болбосо болчу беле. Жашынакай патриот жаштар бар. Популисттер деле көп. Себеби интернеттин таасири болуп атпайбы? Жалпы дүйнөлүк желенин, интернет желесинин таасири болуп атпайбы? Кыргызстандын өнүгүүсүн ойлоп жүрөбүз. Билбейм, жакшы эле. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да көрүп алдыңыздар, көпчүлүгү эле биздин ушул Жалал Абад шаарынын тургундары жаштарды патриот деп эсептейт экен, ошондой эле өздөрүн дагы. Анан эми сөзсүз түрдө бардык эле нерсени айтып жатканда сөздөн ишке өт дейт эмеспи? Анан ушул Жалал Абад шаарында өзү патриот катары мындай эл үчүн, жер үчүн иш кылган көрүнүктүү жаштар барбы? Мындай аттарын айтып, анан алар эмне иш кылган, ошолорду айта аласыздарбы? Мен эң башында эле айтып өтө турган болсок, биздин азыркы биринчи вице-мэрибиз Майрамбек Адылбеков деген бул дагы студенттик убагынан баштап өзү Жагуда бүткөн. Студенттик убагынан баштап жаштар боюнча жүрүп, проекттерге аралашып, түштүк аймагындагы ар бир областка,
ар бир районго бирден жаштар борборлорун ачышты да. Бул деген жаштар борборунда канча деген жаштар, студенттер, окуучулар ал жерден тарбия алышты, таалим алышты, билим алышты дегендей өздөрүнүн коомдук жашоого активдүүлүгүн арттырды. Чыныгы жашоонун түсүн ошол жаштар борборунда билди да. Андан сырткары мисалы Асылбек Шералиев деп биздин өзүбүздүн агаларыбыз бар. Андан сырткары Айбек Жолборсов, Нурбек Жолборсов. Мисалы эмне иш кылышкан? Мисалы үчүн кайсы бир өзүнүн үйүн бала бакчага өткөрүп бергенби же эмне кылган? Жок, эми ал мисалы сиз жаш деп атасыз да. Эми ал жашта андай үйдө эле жок болуш керек. Өтө деле жаш эмес, эми 35 жашка чейин десе болот. Эми андай өткөрүп бергендери деле болсо керек, бирок мен тааныгандардан өткөрүп бергендер эмес, болгону өзүнүн адамдык ресурсу менен жардам бергендер. Сөзү менен же болбосо билими менен. Сөзү менен, иши менен 20 жылдан бери иштеп жүргөн мугалимдин баркы бир жылдары келип калган депутаттын баркындай эмес да. Мугалимдин баркы өтө түшүп кеткен. Алар болсо бизнес мененби, же болбосо коррупциялык схема менен барганбы белгисиз, бирок ошентсе дагы жогорку кеңешке баргандан кийин кара жиптерди минип, чоң машиналарды минип барганда проблемасы сыра чечилип кетет го. Биздин жаштар карады, мугалимди салыштырды, депутаттарды, эми депутат дебейли, негизи чоңдорду, байларды салыштырды, кандай болсок жакшы. Ошондо жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгү өзгөрүп кетип атабы? Алар мындай патриот болууну эмес, өзү ийгиликке жетүүнү тандап кетип атабы? Жок, мындай да, мисалы балапан үйүндө кандай нерсени көрсө, жашоодо ошол нерсени кылат. Көрүп турат, мугалимди көрүп турат, же болбосо башка нерсени көрүп турат, ал эми чоңдорду көрүп турат, саясаттагы адамдарды көрүп турат. Анан кийин сөз, мисалы өзүнүн жашоосу үчүн, өзүнүн жакшы комфорт жашоодо жашаш үчүн саясатка аралашат. Ошолор менен жүрөт. Ошолордун сөзүн сүйлөйт. Эми ушул жерден калган жаштарга да суроо берейин. Негизи биринчи кезекте жаштар мекенди ойлош керекпи же өзүнүн комфортун ойлош керекпи? Сиздер дагы үн кошуп жооп берсеңиздер. Мен жооп берсем болот. Мисал, албетте биринчиден мекенди ойлош керек. Ал эң сонун сиз өзүңүз бийликке баргыңыз келет беле? Ооба, бийликке жетекчи болуп. Тандоо болуп калды дейли. Мисалы сиз кайсы бир партияга мүчө болуп, ошол жетекчи болуп бир жерге барып олтуруп калышыңыз керек, же болбосо ошол мугалим жетпей кайсы бир айылда ошол мектепке барып мугалим болуп окутушуңуз керек. Кайсынысын тандайт элеңиз? Мен биринчиден ошол чын эле айтканда жаштарга ошол өзүмдө бар нерселерди үйрөткүм келет да. Эгер болсо ошол айылга ушундай билим керек болсо барып билим үйрөтмөкмүн да. Бирок буга ишениш кыйын, же сиздерде дагы ошондой айылга барып мугалим болуп иштейт элем дегендер барбы? Ооба, эгерде мага ошондой суроо келгенде, же болбосо ошондой жол келсе, мен биринчи мекен үчүн кызмат кылам дейт болчумун. Сиз азыр кайсыл окуу жайда окуйсуз? Кыргыз-түрк эл аралык Кантор Шарипович Токтом Маматов атынан. Ошондо келечекте ким болуп чыгасыз? Мен турист болуп чыгам. Алыс кетет экенсиз, айылга барып иштебейт экенсиз, Жок, Кыргызстандан чыгам деп ойлор бар, бирок Кыргызстан үчүн кызмат кылайлы деген. Азыркыдан бир долбоорлор менен иштеп келип атабыз, өзүбүз организация болуп, Кыргызстандын ичинде гана жүрүп, ушул жерлерде Баткенге жакында барып келдик, башка бир шаарларга чыгып келип атабыз. Эң сонун. Эми сиздерге суроо, жаштардын оюн угуп алдыңыздар, кантип ойлойсуздар? Мындай да, бул жаштар азыр айылга барып иштейби деп атпайбызбы? Жаштар барбайт айылга, айылдан качып атат. Барбайсыңар эчкимге. Тандоо силерде ошо эки тандоо турса, бийлик же айыл. Силер сөз бийликти тандайсыңар. Бул турмуштун чындыгы. Туурабы? Бийликти тандайсыңар. Азыркы жаштар, муну да бир ачуу чындык болсо да айтып коелу, азыркы жаштар босогону аттабай туруп төрдү эңсейт. Босогодон баш багып туруп эле ошол жетекчинин креслосуну эңсейт. Мен ошол жерге качан барып отуруп калат экем. Бирок ортодо канча тоскоолдуктар болот, канча тепкичтер болот, аны ойлобойт. Ал түз эле барып эле отуруп калсам деп ойлойт да. Бул бүгүнкүнүн ачуу чындыгы. Жаштар моюнга алгыла. Мен Бактыкан эженин оюну улап кетейин. Ал деген бүгүнкү күндө руханий баалуулукту, материалдык баалуулук тебелеп турган учур да. Ошону биз азыр мойнубуз менен сезип өтүп атабыз. Бул деген жана жеңил жашоого кызыгуу деген. Жеңил бардыгын жасап алайын деген нерсе. Айтып атпайбы же креслого? Ооба, азыр биздин Жалал Абад шаарынын депутаттары
шаардык кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү жаштар экен. Тааныбайбыз. Эмне иш кылган? Ошол эле мэрия деле жашарды. Кандай иш кылат? Бардык алдыда турат. Көп жаштар чыгып эме кылып атат. Бирок баары бир келип туруп эле караганда ошол өлкөгө жасаган иши. Мисалы үчүн динде айтып коет, оң колуң менен берген нерсени сол колуң көрбөсүн депчи. Айтпай эле өзүн эч кандай мактабай эле, өзүн таанытпай эле иш жасап коюп аткан жаштарыбыз деле көп, жарандарыбыз деле көп. Рахмат, анда эмесе убактыбыз дагы аягына чыгып баратат. Акыркы сиздерге суроо, ошол келечекте кандай планыңыздар бар? Ошол өлкөбүзгө, жерибизге патриот катары эмне кылып салым кошсом дейсиздер? Ошону айтып анан жыйынтыктасак. Болбосо ойлонуп туруңуздар, ага чейин биздин эжекелерибиз, сиздер сунуш пикирлер, ушул жаштарга болгон кеп кеңештериңиздер болсо айтып кетсеңиздер болот. Жаштарга биздин муунду деп коелу. Чоң энелерибиз, чоң аталарыбыз тарбиялаган да, айылдагы чоң апаларыбыз тарбиялаган. Кызга 40 жерден тыюу деген нерсе бул биздин улуттук идеологиябыз да. Азыр биздин жаштарга ошону айтсаң күлкүлөрү келет, уккулары келбейт. Эң жөнөкөй эле үйдөн тарбия башталганда ошол нерсени айтсаң, маселен, элдин балдарын карачы, ал мынтип жүрөт, тигинтип жүрөт. А сени карачы десең эле азыркы жаштар ушунчалык билбейм да кандай абалга келет да, уккулары келбейт. Ал ошол элдин балдарын барыңыз, сиз өзүңүз ошо элдин балдарына барыңыз, апа болуп алыңыз, же ата болуп алыңыз. Же болбосо ошо элдин балдары сизге эмне кылып берет деген жоопту айтат да. Бул тарбиянын гана башаты, салыштыруу, жакшы жагына барсын деген эле нерсе. Ошон үчүн менин жеке оюмда азыр улуу муун менен жаш муундун ортосундагы ажырым чоң болуп калды. Жакындык жок, жакындай албай атабыз. Бул жогоруда эжеке айткандай биздин руханий байлыгыбыздын аздыгы, көрөнгөбүздүн аздыгы, ошол идеологияны билбегендигибиз. Анан азыр бул балдар айтышты, кайсы китепти окудуң дегенде, турмуштун гана сабактарын окуган экен эки жигит. Тура алба, турмушка сени өзүңдү тарбияла, сен өзүңчө акчаны тап, анан сен бай жаша деген эле китептерди көбүрөөк окуп атабыз да. Чыныгы турмуштук тарбиялаган ошол эле жигит айткандай Чыңгыз Айтматовдун китептерин аз окуйбуз. Тарых китептерди аз окуйбуз. Ошонун бардыгы биздин руханий көрөнгөбүздү бөксүртүп атат да. Анан мен айтарым жаштарга, улуу муунду деле уга билгиле. Улуу муун менен байланышты үзбөгүлө. Силер ошо улуу муундун, же болбосо орто муундун жолу менен кеткиле. Алардын жолун эч качан чамбагыла. Мен айтарым ушул да. Рахмат. Даяр болдуңуздарбы? Бул жакта. Азыр ойлорун айтып алышсың. Адистигим туризмди Кыргызстандын ичинде өнүктүрөйүн, эл аралык мамилелерди мындай түзөйүн деген оюм бар. Менде ошол келечектеги пландарыбыздан болсо, мен биринчиден ошол өзүмдө алган деңгээлүү билимдерди айылда жаштарга барып. Демек сиз барып мугалим болосуз, Жок, мугалим эмес. Жок гана мотивационный встречалар болот. Жөн эле ал жака барып семинарларды өтөсүз. Мисалы, айылдагы чекечекидеги мектептерге эч ким барбайт да, ал жактары проекттер деле барбайт, эчтеке барбайт да. Ошон үчүн биз барсак алар сүйүнүп тосуп алат да бизди, келгиле. Ошон үчүн жаштарга өзүбүздүн билимибизди, окуу боюнча маалыматтарды берип, ушундай нерселерди айтканга ошондой максаттар кылдык да. Адам дейт, ийгиликке жетиш үчүн 7 дөңгөлөк болсо дейт, ийгилик деген дөңгөлөк болсо, ошонун 7 тирөөчү болот экен дейт. Эң биринчиси ден соолук экен. Анан финансовый абал дейт. Каржы маселеси. Биз учурда тиги Союз учурунда окуганда такыр акча деп эдечи да. Азыр бардык акча деп атпайбы? Анан кийин руханий өнүгүү, интеллект, анан личностный аспект дейт. Инсан катары сен кимсиң? Анан карьера, анан үй бүлө дейт. Ушул нерсенин ичинен бизге карьера менен тиги финансовый состояние дегенди, каржы маселесинен акчам табышым керек дегенди айттырчу эмес да, коркчубуз айткандан.
А бүгүнкү күндө ошол балп деп туруп келип калды дагы, жаштар таппай да калып атышат да. Ушул 7 нерсени камтысак, ошондо ийгиликтүү адам чыгат экен. Ошондо кечээ эле жүргөн рекет же болбосо кара тиги бизнесте жүргөн адам бүгүн депутат болбойт. Себеби личностный аспект дегенде ким ал? Бүт мондай карьерный рост боюнча алганда мурун мондай болгон, тигиндей болгон деп тургандан кийин кетет. Ошол эле учурда эң башкы ушул өзүбүздүн салт санабызга таянып, үйдөгү энеңерди ойлошуңар керек. Ошол энем кызарып калбайбы? Мен жасаган туура эмес ишке. Анан кийин келип туруп өзүңөрдүн эли жериңерге кылган чоң ишиңер болуп эсептелет ошол. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, жарым саат бою биз Жалал Абад шаарында жаштар бүгүн патриотпу же популистпи деген теманы талкууладык. Өзүңүздөр көргөндөй эле айрым жаштарыбыз өзү патриот болсо, кээ бирөөлөр сөз менен гана өзүн мактанганды билет экен. Анда эмесе жыйынтык чыгара турган болсок, биз дайыма өлкөнү ойлоп жана өзүбүздү өстүргөнгө аракет кылайлы. Анткени мына ушул нерсе биздин өлкөбүзгө кошкон салымыбыз болот. Ушуну менен эфирибиз аягына чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.